Бул үйдө чемпион жашаарын дуалдарда кыдырата илинген медальдардан уланбай каса болот. Анын соңкусун жаш балбан жакында эле жеңип алды. Талас облусунун спартакиадасында күрөш боюнча биринчиликке ээ болуп, эми республикалык таймашка бел байлады. Мен 2012-жылы Россия Санкт-Петербург 3-чү месттен алып келгем. А бул болсо биздин эң биринчи эметкен биринчи жолу күрөш. Талас Кара Суу айылыбызда өзүчө турнир өткөн, ошондо 2-чи орун алган. Эрмектин күрөш менен машыгып жатканына бир эле жыл болду. Уулунун бул ийгиликтерин атасы да күткөн эмес. Эгер айылда спорт зал ачылбаса, мындай таланттуу жаштар чыкмак эмес дейт ал. Айыл ичинде эң керектүү ушул спорт зал. Мына айылда азыр жумуш жок, көчөдө балдардын баары көчөдө жүрүп атат. Бул спорт деген ден соолукка пайдалуу. Мына былтыр 2013-жылы ачылды эле спорт зал. Мына көп балдардын баары ошол жерде 60-70 бала тренер. Өнүгүү партиясынын салымы зор. Былтыр ошо 100 000 сом акчалай берип, ошонун жардамы менен бүтүп кетти. Талас облусунун Талас районуна караштуу Кара Суу айылында спорт залдын ачылганына 1 жылдын жүзү болуп калды. Бул убакыт ичинде спортко кызыккандардын саны өсүп, көпчүлүк уландар бош убактысын ушул залда машыгып өткөрүшөт. Арасында келечегин чоң спортко байланыштыргысы келгендер көп. Олимпиада оюндарында Кыргызстандын тарыхында биринчи күмүш медалын алып келген Канатбек Бегалиевди кумир тутушат. Эгер ал жеңсе, биз да жеңебиз деген ишеним чоң. Мен да Кудай буйрса чемпион болгонумду Азияда мирден Олимпиадага баргым келет. Ошол максат менен тренировка кылам. Россияга барып 2013-жылы ошол 5 ай катышып бардым. Барып Россия Санкт-Петербургга барып 3-чү месттен алдым. Коло медалдан. Кайра келип Буратбек Санатбаевден Жалал Абадка барып 3-чү актан 1-чи орун алдым. Анда жакшы ийгиликтер болуп атат. Ал эми Эрмек үчүн чоң жеңишке жетүү жөнөкөй кыял эмес, жашоосундагы эң чоң максаты. Олимпиадага жетиш керек. Мен ошон үчүн Олимпиаданын мирдин, дүйнөнүн дүңгүрөтүшүм керек. Менин оюм ушундай. Максатым. Тилекке каршы көпчүлүк айылдарда спорт залдар курулган эмес. Өсүп келаткан муун бош убактысын туура жумшай албай, айрымдары зыян адатка берилип кеткен учурлар жок эмес. Спорт зал куруу үчүн анчалык деле көп каражат кетпейт. Көп түкүрсө көл болот дегендей. Айыл эли биригип, өнүгүүгө бет алса, жардам бере турган адамдар табыларын Кара Суу айылынын мисалында күбө болдук.